Эл өкүлдөрүнүн айлык маянасын 5.000 сом төмөндөтүү керектигин депутат Дастан Бекешев сунуш киргизип жатат. Эл өкүлүнүн пикиринде учурда өлкөдө кризистик абалга байланыштуу мындай кадам туура болот. Бирок бул сунуш азырынча парламентте колдоо таба элек. Мыйзам долбоорду декабрь айында даярдап койгондугун, бирок жогорку кеңештин аппараты аны талкууга чыгарбай жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бекешевдин айтымында, эгерде жогорку кеңеш бул сунушту колдоп берсе, андан соң долбоор 1 айга коомдук талкууга коюлуп, соңунда президентке жиберилет. 2020 жылга карата бекитилген бюджетке ылайык жогорку кеңешке 694 миллион сом бөлүнмөк. Бул 10%га кыскаргандан кийин бул каражаттар эки тараптуу насияларды жабууга жетет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев сунушталып жаткан долбоорду мыйзам жактырса, жылдык бюджетке чоң жардам болот. Мен мыйзам долбоорду сунуштайм деп атам. Бизде дефицит, республикалык бюджет дефицит менен жабылса, анда депутаттар, президент, премьер-министр жашоо минимум өлчөмүндө айлыкты алыш керек. Профицит менен жабылса, же 0 менен жабылса, анда депутаттар жана премьер-министр, президент менен ушундай алган айлыкты ала беришет. Бул стимул болуп калат. Эми кээ айтыш мүмкүн, бул популисттик кадам деп. Андай эмес.